Bişkek şehrinde 11.619 tek pasport verildi. Buna bugünkü günde 1.638 tane hizmetler verildi. Kalganı 6.869'u bıgağa civerdik biz. Sebebi biz gelgen ellerken erken çeçeriz, çeçeriz, arkitektura da jatar, kanagol sergisleri de jatar. Aravanda burada yerine kursos bilen stolok metodunda. Topaklıkta kontent etsin, bu gidelim versek, anı buzup sağlamayız, anı cıldıramayız, bir cıldıramayız. Oşonu biz gen kullanıda şıldamayız. Eğer gen kullan olsan da saklanmaları gereği oldu. Gen kullanın yolunda uzak kontent etsen, gen kullandan jatarsak bol boyun mu? Urmat sarmayız. Evet, bulatımız çoğu aytasız. Biz oşo жергиликтүү маалына барып фактически сүт кылган участок болгон негизинен биз кайра өзүбүз полностью ушу жердин 69 гектардын баарынан картошка жасап фактически чийип чыктык. Участоктун баары жолунан бери деги. Жок, мен ошол механизмин айтып атам. Силер азыр ар бир ген кылан жок жерлерде ген кыландын баары жазап, корректировка кылып, тууралап, папакты чийип атасыңар да баары. Жазап атабыз. Ошону бүтпөй эле биз кызыл китебин берип коюп, белдерди маселесин чечип коюп, анан ген кыланда 2 жыл жазайсың, 3 жыл жазай берсек болбойбу деп атам мен. Суроо да. Туура суроо болуп атат. Силердин бул берилген маалыматтар боюнча бизге аптасында 2770 документ көрсөтүлөт. Азыр ушул мына 2770тен бул абдан чоңсан аткарып койгон. Буларды карап, ыкчам карап туруп, буларды кызыл китеп берүү маселесин карап чыгыш керек. Ошон үчүн амнистия деген эмне? Бул баары түшүнүш керек. Амнистия деген бул биз ушул мыйзамды бузган деп кабыл алып атабыз. Ошон үчүн президент айтты, мына амнистия кылат деп мыйзамды чыгарып берди. Мыйзам чыккандан кийин ошол амнистияны алып калганда чечимдерди кабыл алыш керек. Азыр эгерде ар бир маселени монтип талкуулап өтүп карасам, бул бүтпөйт, бул эч качан бүтпөйт. 1,5 жыл өттү. Силер берген кагаздар негизи өтө кадастырга Силерге деген берилгенде силердин оюңарда, пикириңерде же болбосо жолуңарга ылайык келебиз деп сураган жери жок. Силерге берип атат, мына мыйзамдаштырып болду. Силер отуруп туруп деп анан кийин чакырып эл дагы бересиңер да. Эмгек мырзалкулович эң туура айтып атат. Силер бүт амнистияны алып калганда ишиңер жүргүзүп, андан кийин чыгартып башка мыйзамдардын алдына салыштырып ошо менен жүргүзө деп атасыңар. Андай болбойт. Мына бир маселени дагы айтып коеюн. Мына ген кыланга келип, архитектураны согласование келген токтоткулар. Мына Эмиржанович айтты. Эгер ген закондоштуруп атасыңар. Ошон үчүн закон бузулду деп, закон чыгып атат, амнистия берип атат, мунапчы берип атат. Күнүгө айтабыз, эртең келип, бүрсүгүнү келип, 1,5 жылдан бери эл кыйнап келатабыз. Элди жөнөтөбүз, эртең элге да чыга албай калабыз мончо. Законду кабыл алып бергенден кийин эмнеден коркушуңар? Силер берген жоксуңар. Ошон үчүн ар бир ошо член комиссиянын ошол жетекчисин, жоопкерчиликтүү адамдарды эгер коркпой турган болсоңор, анда коркпой турган кишини жанагы түйдөгүдөй 20 киши отпойбу. 20 кишинин ордуна ошондой алмаштырыш керек. Ошон үчүн мына ген планга байланыштуу, архитектура карады, кайта заключение берди. Андын архитектор Айбек сурайт. Эмне комиссияда отурат? Алайын архитектор отурат да комиссияда. Туурабы? Чечимин чыгарып берсин, кол койсун, көп көтөрсүн, берсин комиссияна берип атасыңар, законду аттап атасыңар. Ошон үчүн урматтуу жетекчилер, мына бүгүндөн баштап массовый бере баштайсыңар.